Статистикалык маалыматка ылайык, Кыргызстанда аялдар эркектерге караганда дээрлик 25%га азыраак айлык алышат. Келгиле эмне үчүн мындай экенин талдап көрөлү. Бул баштан башта жана сиздер менен мен Жаңы Мырза. Мыйзам боюнча биздин өлкөдө аялдар баарын жасай алышат. Карьера тепкичинде көтөрүлүп, жетекчилик кызматтарды аркалайт жана бул ишке тебиз алууга эч кимдин акысы жок. Кагаз жүзүндө баары ушундай, бирок сандар калпайтпайт. Басмырлоонун белгилери бар. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2020-жылы аялдардын орточо айлык акысы 15 000 сомду, ал эми эркектердики дээрлик 20 000 сомду түзгөн. Эмгек акынын эң чоң айырмасы Жалал Абад облусунда байкалган. Ал жерде аялдар эркектерге караганда 35%га аз айлык алышат. Ал эми айлык акы боюнча эң теңдеш аймак Нарын облусу. Ал жакта 5 гана пайызга жетпеген айырма байкалат. Эркектер менен аялдардын айлыгынын ортосундагы айырма жылына 1%га гана кыскартылууда. Эгерде мындай тенденция улана берсе, анда биз 50 жылдан кийин гана бирдей айлык акыга жетишебиз. 2019-жылдагы гендердик теңсиздиктин индекси боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 120-орунда, ал эми Өзбекстан 106-орунда, Казакстан 51-орунда турат. Бул Кыргызстан гендердик теңчилик боюнча коңшулардан дагы деле артта калгандыгынан кабар берет. Расмий статистикага ылайык, кыргызстандык кыз-келиндер көбүнчө билим берүү, саламаттыкты сактоо, искусство жана оюн-зоок тармактарында, кыймылсыз мүлк менен соода кылууда жана үй чарбачылыгында иштешет. Биз бул тармактардагы орточо эмгек акылар боюнча талдап көрүп, алардагы жумуш эң аз айлык акы төлөнүүчү экенин аныктадык. Жетекчилер арасында да айырмалар байкалууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2021-жылдын 1-январына карата жетекчилердин арасында аялдардын үлүшү 25%ды гана түзгөн. Гендердик теңсиздик жумуш менен эмгек акыда гана эмес, милдеттерди бирдей бөлүштүрүүгө да байланыштуу. Келгиле Кыргызстандын эркектери жана аялдары убактыларын эмнеге жумшаарын карап көрөлү. Улуттук статистикалык комитетинин изилдөөлөрүндө төмөнкүлөр айтылат. Аялдар орточо эсеп менен күнүнө 4 сааттан ашык убактысын үй иштерине жумшашат. Бул эркектер короткон убакытка караганда 5 эсеге көп. Ошондой эле аялдар күнүнө орто эсеп менен 40 мүнөттү балдарга жумшаса, эркектер 17 мүнөт гана коротушат. Эркектерде күн сайын көбүрөөк бош убакыт бар, дээрлик 4 саат. Ал эми аялдарда болгону 2 саат 20 мүнөт. Биз бүгүн сиздерге келтирген фактылардын негизинен өлкөдө аялдардын жана кыздардын укуктары, мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү деңгээлде камсыздалбай жаткандыгын көрүнүп турат. Бирок ар бир аялдын каржылык абалы анын жашоосунун сапатына, билимине жана карьералык мүмкүнчүлүктөрүнө таасирин тийгизет эмеспи? Биз жөнөкөй жарандар өлкөбүздөгү гендердик теңчиликке кантип таасир эте алабыз? Ал үчүн эң негизги нерседен башташыбыз керек. Кыздардын окууга болгон каалоосун четке какпаңыз. Тескерисинче, аларга колдоо көрсөтүңүз. Үй жумуштарын жана бала багуу иштерин үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда бирдей бөлүштүрүңүз. Баарын аялдардын моюнуна жүктөбөңүз. Сөзүмдүн аягында сиздер шыктанган жана сыймыктанган айымдар тууралуу комментарий калтырууңарды сурангым келет. Бул балким тарыхый инсан, же туугандарыңар, же досторуңар болушу мүмкүн. Видеону аягына чейин көргөнүңүзгө рахмат. Барыңыздарга көрүшкөнчө.